Баарыңыздарга салам. Бүгүн менин кухнямда конокто Гүлнар айым. Гүлнар айым Москвада риэлтор болуп эмгектенет. Арендага өзүбүздүн мекендештерге квартирасынын макеттерин жардам берет. Саламатсыңарбы? Баарыңыздарга салам. Менин атым Гүлнара. Москвада эмгектенип жүргөнүбүзгө бир 6 жыл болуп калды. Анан 3 жылы ушу риэлтор болуп жүрөбүз. Эми бир эле өзүбүздүн мекендештерге эмес, көп башка улуттарга деле жардам беребиз. Бирок өзүмдүн блогум в основном ушу мекендештерге деп көрсөтөм да. Анткени Инстаграмдан только өзүбүздүкүлөргө таап беребиз. Бирок башка сайттарда деле бар. Орустарга, армян, Дагестан, Тажикстан, Өзбекстан. Гүлнар айым бүгүн өзүнүн мындай эксклюзивный монтаж жасаган рецепти бар экен. Ошол менен бөлүшкөнү бүгүн менин кухняма келип отурат. Анда Гүлнара өзүн тааныштырганча, биздин бир канча суроолорубуз бар. Ошолорду бергенче тамагыбызды баштасак. Кандай азыктар колдонулат? Эмне камырга эмне кошулат? Ушуларды айта кетсеңиз. Бул рецептти негизи өзбек туугандарыбыздын сайтынан көрүп калгам. Көп болду көргөнү, 1,5 жыл болуп калды. Көрүп эле мага жаккан, сразу жасап көргөм. Алар буну оромо деп аткан, бирок жана өзбектердин немесинен көрөсүзбү? Прям томатный соус болгон оромон көрсөтүп го ошондой экен, бирок бунусу более легче да, ороп отурбай, жөн эле мондой эле квадратный кылып туруп жасалат экен. Ошодон көрүп жасап көргөм. Азыр ошондон бери үй бүлөм только ошону талап кылышат. Экинде оромон анча деле жасабай калдык. Анткени бул сочный болот экен да. Нават дагы кошулган үчүн мага. Бул жерде дагы секретный, да, эң самый главный нават экен. Наватты көп кошпойбуз, бир аз эле кошобуз, бирок бул ушу бир какой-то бир привкусту берет, сонун болот. Ошо кадимкидей эле оромого жаралчу эле нелер, азыктар. Биз уже камырыбызда, камырды жасаганда бир аз жумшагыраак кылабыз. Анан коштун камырга? Камырга жумурка, тукум, кадимкидей эле ошо туз, суу болду. Комнатный температурада болуш керек, бир аз жумшагыраак, өтө катуу эмес. Картошка сөзсүз түрдө майда туралганы жакшы, ошондо бизде сочный болот. Сөзсүз түрдө эт менен пиязды майда кылып турайбыз, ошондо суусу чыгып сонун болуп турат экен. Ошо болду. Анан приправаны жасап атканда уже көрсөтөбүз. Буну майда турасак дагы болот, же болбосо мясорубкадан өткөрсөк болот. Ар ким өзүнүн шартына карап, там уже ограничениясы жок. Буну экөөнү кайнатабыз и акырында уже көрсөтөбүз. Баарын азыр айтпай эле коелу, акырында көргүлө, акырына чейин калып көргүлө. Даярдаганча суроолор болсо бере берем, сиз бергенче кое берели. Азыр монун баарын аралаштырабыз, кадимкидей эле фарш кылып, и камырды жайганга кириктиребиз. Гүлнара айтсам, Москва тилден билет дегенсиз бар го. Ошого келишкенде сендерде кандайдыр бир окуя болду белеби? Мошенниктерге алданган. Ооба. Кабинетим ошо маникюрныйда окуп, өзүм иштейин деп кыйын болгон маалым болчу. Жана Авитадан сухажар издеп баштайм. Сухажар издеп, анан бирөөнү өлө арзан таап алдым деп эле кыйын болуп, анан күйөөм айткан, жакшылап кара, бул Москва, көп нерсе ишене бербе десе, жок деп жанагыга Авитага кирсем, посылки переведите деп атпайбы? Жанагы өтсөм эле картада полный акчамды алып койсо, акчамды алдырып күйөөм жанында болчу. Анан чистый пруду да ачып атканбыз, ошол жерде чистый прудда бир площадь бар, метродон чыккан элечи, ошол жерде отуруп алган. Өлө бакырып ыйлагам. Ыйлаганда ошол күйөөмдүн, бирок ошол сөзү, ошо поддержкасын мага дем күч берген. Кучактап алып, орусча айтканда скажи спасибо, что деньгами взял деген. Да, ошондо анан өзүмдү соротуп, алып койгон акчаман кайрадан жолдошуман акча алып, анан кийин ошо кабинетти ачкам да. Ушундай окуя болгон. Риэлтор болуп канча акча тапса болот? Айтпай эле койбоймбу деле. Барына. Негизи риэлтор болуп иштеп жакшы деле акча тапсаң болот. Сделкага карайт да. Мисалы, квартира тапсаң 350 миңден 400 миңге чейин калышы мүмкүн. Ооба, 400 миңге чейин. Эми немесине, процентине карайт да. Бирок арендага мен мисалы азыр арендамен көбүрөөк занимаюсь. Арендадан айына иштешине карайт, эми болбоду дегенде 100 миң болуп калышы мүмкүн. Анан жакшы болду дегенде бизде эң жакшысы 350 миң болгон. Даяр болуп калыптыр. Ооба. Бирже бунун эң сонун жерин айтып берейин де. Жөн эле фаршты таштайбыз да, эки бүтөлү жаап басып болду. Түйүп отуруштун кереги жок. Оңой экен да. Ооба, ошондо болуп туруп эле анан чекелерин сөзсүз түрдө жаап койсоңуз, жана бышканда, ооба, суусу чыгат да. Ошондо сочный болот, суусун баары алып кетпейчи. Ошо оңой экен, ооба. Анан фаршты салганда дагы өтө көп эмес, өтө аз эмес, мындай бир аз эле салышыбыз керек. Өтө көп болсо дагы болбой калат. Ооба. Бул жерде соус башталды. Ооба, соусун баштадык. Буну азыр приправа кылып жасайбыз да. Бисмилля. Помидорду салабыз. Помидор салып, ооба, помидорду салып, жакшылап кайнатып алабыз. Суусу сары кычакты кылабыз, жана приправаны. Ошондой кылып эле туруп, анан
приправабыз даяр болоюн дегенде кинзаны салабыз. Кинза тоже обязательно болуш керек. кызык болуп атканда наватты эми кошуп атышат. Ооба, наватты эми кошобуз. По вкусу соль, перец болсо желающий перец, же болбосо острый кошуп койсо болот, Анан сусу прям жакшылап чыкканда наватты эриш үчүн бир аз эле кошобуз. Катымына чыга турган кылып эле. Гүлнара, сени биз өнүгүү аялдар коомунда экениңди дагы билебиз. Болуп жүргөнүңдү. Өнүгүүгө кошулгандан бери эмне ала алдың? Өнүгүүгө кошулганыма 1,5 жылдай болуп калды. Эң эле биринчи бул кыздар менен ушул кошо мындай өнүгөм, өсөм деген кыздарга кошулдум. Орусча айтканда клубда. Жана айтат го окруженияда сен кандай окруженияга кошулсаң, ошол ал менен кете бересиң депчи. Ошондуктан өнүгүүгө кошулуп, окружение алдым. Биринчи очередь аябай сонун кыздар бар, бизде аябай көп таланттуу кыздарыбыз бар. Андан сырткары достугу таптым и развитие. Ар дайым ушу чогулганыбызда сөзсүз түрдө да бирдеме тартып, бири-бирибизге поддержка берип, ушундай сонун бир коом таптым десем болот. Мантыбыз, оромобуз да даяр болуп калды. Азыр казанга салып, эмнеге салып атабыз? Азыр бул даяр болду. Бул жерде эң эле главный бизде соус болчу го. Жана приправабыз. Оромобуз бышкандан кийин баарын алып туруп, коебуз дагы, анан приправа менен үстүнө куюп туруп, баардыгын мындайча кыргызча айтканда дымдап туруп, дагы бир 10 мүнөткө коюп койсок, заодно оромобуз муздаганча, могул приправа пропитка болуп калат да, прям сонун, сочный болуп чыгышы керек. Азыр биринчи жолу кызык болуп атат. Кандай болуп экен деп. Анда эмесе достор, биздин Гүлнаранын жасаган оромосу дагы прямо аппетитный болуп даяр болуп калыптыр. Осуйуп көрөбүз. Жактыбы сизге? Соус прямо вообще сонун. Оромо дагы аябай дамдуу болуптур. Анда эмесе достор, Гүлнарадан силерге белек бар экен. Аны кандай жол менен алабыз десеңиздер, ушул видеонун астына Гүлнарага окшоп мошенниктерге кабылган силердин да окуяңыздар болсо, комментарийге жазып, анан өзү эң кызыктуусун тандап, өзүнүн белегин атайт экен. Достор, азыр биздин ушул видеого лайк басыңыздар, сөзсүз түрдө катталыңыздар биздин каналга жана инстаграмыбызга. Анан ошондой эле эң кызыктуу окуяны өзүңүздөр жаза кетиңиздер. Мен ар бирин бирден окуп чыгамын. Өзүмдөн белек бул Давлатовдун китеби бар, «Долги тают на глазах» деген жаңы китеп алып белекке беремин. Эгерде Россия ичинде болгон болсо, сөзсүз түрдө башка шаарга салып да жиберем. Анда эмесе достор, ушуну менен биздин видеобуз аякталды. Бизге катталып, биз менен болуңуздар.